тийбейм аныңарга. Мен өзім жашоом бар. Сен жанагы бандитке тием деп ойлоп жүрөсүңбү? Өзім білем кимге тием. Башымды оорутпачы. Режиссер Максат Жумабаевдин «Кош дегим келбейт» мелодрамасы көрсөтүүгө чыкты. Бул тагдыр башкы каармандарды жең алгыс тоскоолдуктардын алдына койгон сүйүү жана күрөш жөнүндө окуя болуп саналат. Алар сезимдерин сактай алабы? Сен жакшы үй бүлөгө баратасың да. Атаңды капа кылма. Мен баарын сен үчүн көрүп атабыз да. Калың. 20 000 доллар. Биринчи майдан тарта электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттайт. Энергетика министри Таалайбек Ибраев билдиргендей, жазында 1 киловатт-саат электр энергиянын баасы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Учурда өлкөдө калк үчүн 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйынды түзөт. Борбор калада Аламөдүн дарыясын бойлой кеткен Кара Дарыя көчөсүнүн бир бөлүгү реконструкцияланды. Мындан улам Горкийден Медеревага чейин жеткен альтернативдик жол пайда болду. Анын узундугу 1,5 чакырым, туурасы 8-ден 15 метрге чейин түзөт. Газада ок атууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо макулдашылды. Израиль менен Палестина ок атууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштоону макулдашты. Бул тууралуу РИА Новости билдирди. Маалыматка ылайык, тараптарга Катар, АКШ жана Египет ортомчулук кылган. Оскар сыйлыгына талапкерлерди жарыялоо 23 январга жылдырылды. Себеби Калифорниядагы өрт. Муну менен иш-чара экинчи ирет жылдырылып жатат. Баштапкы этапта 17 январга пландалган болчу.